Бул канча десем, гымбат деп коет го. Тиштеген жулкуланып атат. Сен еще программированиеда акча таап жүрө элек. Ооба. Неге буну биз билбейбиз? Сурагыла да. Сурасаңар ким билет? BBC-ге качан чыкчу элек митинг болбой. Урдум, короче, балдар киноңорду деп туруп ошондо мындай укмуш катуу жүрөккө тийген мындай блин деп. Ошондон кийин кино тартып элек. Экинчи проектинен $16,000 карыз болгон. Ар бирине. Мен. Өзүң эле сен жеке өзүң. Адам чыккыра эрмекте карыз экен. Жашоо кыйын болот го. Көйгөй адам кичине отуруп эс алгысы келет. Отурсо бир бутун ары телевизорду коюп $1,800 3 бала жасаганбыз. Дароо эле машина отуруп бардачокду ачканда акча чачылып кетет го. Ошондо экинчи жолу опять походу аз айтып койдук окшойт. Бизде официально жылан саткан жер жок экен да. Жылан базары жок экен дегендейчи. Ит базар бар, ит таптык, тияк таптык, бияк таптык. Жылан жок. Assalamu alaikum достор. Бүгүн бизде конокто Санжар Мыкыев. Сериалдар эле калды окшойт сен жасабаган, Жашоо өзү сериал болуп атпайбы? Чоң рахмат. Колдон келишинче жолдун четинде эч кимдин мышыгын пиштебей, акырын, жалпак тилмен айтканда секин жүрөбүз. Чисто тоодон түшкөн жигитмин. Алайдын мөңгүсүнөн аккан таза сууну ичип, таза абаны бет кызарып. Атам аскер кызматкери. Аны болгондо дагы чек ара коргоочу. Тажикстандын чек арасын, Афганистан, Харок, Кытай чек аралар жакта көп кыдырып калдык. Ошко окуган келдим, мен 1-классты Гүлчөдө окудум. Кадимки эле Гүлчө, Алай районунун райцентри. Оштогу военный базада атам иштейт. Ошол военный базанын балдарын автобус менен ташып барып мектепке, эң удобный мектеп, бул ыңгайлуу мектеп, ВЛКСМ деген мектеп. Оштун Черемушка деген жеринде. Жалаң орустар окуйт экен. Мугалимиң орус, директоруң орус. Сен айылдан келген баласың, эчтеке билбейсиң. Биринчи күнү 2 эмес 0 алгам го, 0. Двойка дейт го. Мыкаев двойка, Мыкаев 0 деген 0 алгам да. Анан ошентип окуу башталды. Немис тилди көргөнсүз эке. Эншүлдүгүм зебитте деп. Жанагындай өзүнчө тил дагы кызыктуу, немис тилдики. Анан келгенде Кенан Капкая лицейге тапшырдык. Лицейде англис тил мугалим Кенан Капкая. Лицейде ал кезде контракт $350. Баягы ал $350 менин үй бүлөм үчүн бул трагедия болгон кадимкидей. Анан военный городок деген жер бар, Сулаймантоонун түбүндө. Ал жака закрытый режим, эч ким кирбейт, кат келип туруп кадимкидей. Баягы Гарри Поттерга Хогвартстан кат келет го, ошондой сыяктуу эле кат келди. Анан элдин баары эле сүйүнчүлөп, атамды куттуктап, апамды куттуктап, балаң лицейге өтүптүр, деп атканда анан мен билбедим лицей кыйын жакшы жер экенин. $350 дуккана атам окутпайм деп чыкты. Ой балам, мен 5 жыл окуган акчаны квартира алып койсо болот экен депчи. Чоң апам келди, сени окутпасаң мен пенсиямды берип окутам деп, пенсиямды козыр кылган жакшы көрчү эле. Пенсиямды берип балам окутам деди. Анан атам макул болуп окутту. Анан ошондо Сапат, ал кезде Себат билим берүүсү бир баланы жөнөтө турган болду, ошол база өзү каржылап жөнөтмөн болгон. Улублинидан өткөн бир бала кеткен. Мен 10 классында. Мен кийинки жылы калган. 11 класста Загреб шаарына Хорватияга барып келгем. 108 мамлекет катышат. Ар бир мамлекеттен 4төн бала барат. Бул демек ошол Кытайдан дагы, миллиардный Кытайдан дагы 4 бала барат. Анан Кыргызстандан дагы 4 бала барат да. Негизи дүйнөлүк олимпиадада мисалы үчүн ошо 108 мамлекеттен 4төн болгондо эле 400 канча адам болот да. Ошо 400 адамдын биринчи топ 15 золото алат, алтын, андан кийин 15 күмүш, андан кийин 15 коло медаль. 15. Мен дагы ошол 10 класста Австралияга барган болчумун, именно биологиядан. Жердин биягына барган турбайсызбы? Австралиянын өздөрүнүн глобусун көрдүңүзбү Австралиядагы карталарда? Биздин картада Австралия биякта турат го. Алардын картасында ошол Австралия жак менен буруп койгон да. Глобустун да Австралия жак менен буруп койгон. Бүткүл дүйнө тегерегинде деги. Дүйнөнүн ортосунда Австралия турат. Сразу эле дүйнөлүк олимпиадага бардым. Дүйнөлүк олимпиадада биринчи тур, анан экинчи тур IBM келет, представительдерчи өздөрү уже тандашат да адамдарды. Ал жактан мага сингапурский Наньянг Тектен келет. Сингапурдун Наньянгский университет бар, технологический алда могу азиатский дүйнөнүн MIT-си деп эсептелинет. Ошол жактан invitation келет, приглашение. Келе окуйсуң, full scholarship, анын мунусу. Болду, мен кенен болду. Эми жаш баласың да бар, бүтүптүр, баары сонун болуптур деп келе берем, мелким шрифтен окубайм. Шарга түшүп, документтерди тапшырыш керек университетке, анын муну паспорту бүтүрүшкө, пролонгация дата, тияк-бак деп атканда дедлайн бүтүп калыптыр. Документтерди кабыл алуу акыркы срок бүтүп калат. Анан чет өлкө токтойт.
Ошондо Бишкек элем дагы 4 университеттин арасынан тандалган. Ошондой эле байке мага Аутсага келгем. Аутса бюджет жок билесиз да Аутсада. Алатоодо бюджет жок, бирок Олимпиадага дүйнөлүккө катышып келген алар үчүн престиж. Бала ошондой бала окусун деп. Славян, Манас, анан Алато. Мага өзүмө туура келди, ориентирлериме туура келди, Алатоого тапшырып алгам. Алатоого тапшырылганда анан жумуш башталган монун баары. КВН башталганда өзүнчө бир тарых. Ал жакта барсаң балдардын баары, ой, биринчи курста Курманбек Мамытов деген байкелер, Замир Уразов раматылык. Баары популярный, биринчи курстан баштап баары тааныйт, мугалимдер алар эмнеге популярный да? Анткени КВНщиктер тилиндеги КВНде катышкандар. Университеттин Дружба народов деген командасы бар болчу, курама команда. Межфакультетский КВНди команда түзүп, бүт факультеттердин арасында КВН урушат. Ошонун уткан команданын капитанын курама командага алабыз дейт. Мен Дреске барып өзүмдүн командамды чогулта калам. Межфакультетте ута калабыз. Утканадагы жалаң пирамиданын шуткаларын уздап келгенбиз. Команда КВН пирамида бар болчу, билесизби? Давид Салаев, Воробей дегендер. Тамаша жазганын билбейсиң да. Балдарды общий отургузасың, коесуң, тамашаны көрөсүң, кыргыз чайга отурасың, алып келесиң, коюп бересиң. Ал жактагы байкелер бар, КВН, алар дагы телевизору бар экен, биз билбейбиз да. Алар да КВН көрүп отурганчы. Аны алып келип койдук, малатсы балдар, аракет кылыпсыңар, бирок бизде плагиат деген болбойт. Плагиат деген сөздү уктук. Анан мындай тамаша жазасыңар, тиңдей тамаша жазасыңар деп оюн берет. Биз жазабыз, оңой. Жалаң внутриковский темалар. Анан сборныйга мени алат. Командабыздын аты Рикапостра. Рикапостра. Билесиз да маанисин, мен эле билген эмесмин. Бир сезон оюн болдук, кадимкидей 1-8, 1-4 полуфинал, финал, жеңдик, чемпион болдук межфакультеттин. Бака межфакультеттин чемпион болгондо эле мен звездняк болуп кеткем да. Жылдыз оорусу ошондой эле ооруп бүтүп койгон. Биринчи курста эле. Университеттен аттап чыктыңбы, эч ким эмессиң, эч ким тааныбайт. Университеттин ичинде эле тааныйт сени. Ошондо да жылдыз болуп кеткенсиң. Моундай сезип өзүң. Жылдыз оорусу. Жакшы да, эртерээк ооруган жакшы да. Конечно байке. Кийин барып ооругандан кийин. Кичинекей кезиңде жана эмне деп койчусуз, өзүнсө чыкканчы. Немелерби? Ветрянка. Ветрянканы жаш кезде ойдоп койгон жакшы го. Мен да жаш кезде звездняк болуп койгом. Эл аралык университет болгондуктан еще дружба народов болот атпайбы? Фишкаңар сонун экен эле да. Ооба. Канат байке айтып коет, Санжар эмеге телевизионный проектибиз бар. Ал кезде Музобону Эрмек Нурбаев алып барчу эле. Эрмек байке. Телевизионный форматта иштеп көрдүң беле дейт. Жок, иштеп көрүлгөн эмесмин. Иштей аласың дейт. Бетти бетон кылып туруп, албетте иштей алам. Конечно. Ичимден жүрөк согуп атат, коркуп атам кадимкидей. 90 мүнөт эфир, 1,5 саат. Передачанын аты эмне эле? Музобо. Музобо. Жакшы сонун программа кылыш үчүн бир чоң проблема бар байке. Бул каражат, бул акча. Ошол эле кеткен операторуңа, световиңе, ар жак, бер жагыңа, декорацияңа, отурган стульчигиңе, артыңа турган коздугу, сага берген свет, сенен кийин алып кеткен жыйнаган кызматчыларга деле баары акча да. Көбүнчө эми телевидениеда байке, телевизионщиктер, ошол эле контент кылып аткандар, булар өз кызматынын фанаттары. Биринчи орунда кирешени ойлонбогон адамдар да. Көбүнчө эгерде мындай байкап көрсөңүз, кирешени ойлогон адамдар бир-эки нерсе кылып көрүшөт да, анан кийин ак окуй, биягында элдер айтып аткандай эмес турбайбы деп туруп башка нерсе кыла башташат. Ансыз деле аз адамдарда жашоо кыйын болот атпайбы? Көйгөй көп, жумуштан тырышып келет, тияктан урушуп келет, бияктан карасаң ооруп атат, бияктан карасаң любой жактан эле политика уруп атат. Адам кичине отуруп эс алгысы келет. Отурсо бир бутун аргытып, телевизорду коюп, үй бүлөсүн чогултуп алып, кичине жан дүйнөсүн эс алдырсын, күлсүн, жыргасын, алаксысын деген нерсе бар. Сен еще программированиеда акча таап жүрө элек. Неге буну биз билбейбиз? Сурагыла да. Сурасаңар ким билет? Байке, тамашоодо биринчи ноутбук менде бар болчу. Эрмек Нурбаев байкеде, Арслан Ибрагимов байкелер мини-диск менен коючу. Тамашоо мини-диск менен койгондо биздин команда рюкзак астына алып, ноутбук менен келчү элек да. Менин элим бар, байдын баласы деп ойлочу да. Элестет, Turkish language for foreigners деп. Биз платформа жасаганбыз. Төмөргө экен да мындайча айтканда. Ошонун дагы бир структурасы болсо керек мага. Кадимкидей, элма деп бассаң, элма деп айтып берген детский программалар бар го, ошонун флеш анимирование менен сайт жасап бергенбиз. По тем меркам байке $1,800 3 бала жасаганбыз. Бирөө ошо Турциядагы Жеңиш деген досум, ал азыр вообще эле укмуш кыймап кеткен. Эң биринчи тамашоодон деги эле монетизация юмора болуп, биз Азамат экөөбүз выступать этип баштаганбыз. Санч Аза болуп дуэт элек. Не кылат эле? КВН
КВН. Өзүнүн тойдо өзүнүн тамадасы бар. Биз келебиз бир гана ошо КВН тетебиз 15 минут, анан кетебиз. Миниатюркалар менен чыгышыңар. Ал кезде байке тойго КВН менен келсе болот деген ой жок эле. Дико угулчу. Ойчу, тойго КВНбү? Тамада деген сөз бар го, ошо тамада болчу да. Көбүнчө халтурщиктер. Өздөрү ошентип айтат. Мен атабайм аны. Бул жумушту деги эле жумуш катары көп адам көрчү эмес. Халтуркам бар. Шабашка деп. Шабашка же халтуркам бар деп тойго кетип калчу. А биз келгенде жана КВНдин дисциплинасы менен кумуш келип так тамашасы, күлкүсү, вау, жарып кадимкидей 15 минут аябай ярк келип кетесиң да, мындай вау дедиртип. Так, 100 десем я продешевлю, өзүм арзан болуп кеттим. 100га деле иште бермекмин негизичи. Мындай иште опыт кылып. А элдер 500 десем, 500 ким алмак эле, 500дүк адам жок го депчи мындай. Эми ал кезде бааны деле айткан билбейсиң, эч ким долларлап айтчу эмес да. Бюджетиң канча болот деген. Байке негизи биз бир 600-700 доллар кылып жүрөбүз. Балдар менен, бирок сиз биздин ректорго чыгыпсыз, сизге 300 доллар болот болгонсуз. Дароо эле машина отуруп, бардачокду ачканда акча чачылып кетет го. Ошондо экинчи жолу опять походу аз айтып койдук окшойт. Экстрим караоке дагы өзүнчө, мы опередили время на то время. Эрте тапсалганбыз, ал кезде Инстаграм жок. Ырдап атканда ит иште жулгулайт. Монда ырдап атканда бетине мондай птицаед, тарантул птицаед деген бар го, жүргөн үчүн. Ал ырдаш керек болот, токтобой. Ырдап атканда ошол чыгат. Ха деп кетип ырдаш керек. Ырдап атканда бетине муздак суу чачып иймей дегендечи. Анан же бирөөсүн бияктан жанагындай МЧСтин поезд менен илип алып өдө көтөрүп ырдап аткыча муздак тажикке саласың. Акырындан ушундай дедиртип. Кайра сууруй калып, кайра тажикке салып, анан жылан керек болду. Бизде официально жылан саткан жер жок экен да. Жылан базары жок экен дегендейчи. Ит базар бар, ит таптык, тияк таптык, бияк таптык, жылан жок. 4 жылан керек болуп атканда, кичинекей жыландан баштап, чоң жыланга чейин. Бул фобияңыз жылан окшойт да? Мага жок. Кыйналып кетер. Ондай жыландан баштап чоң жыланга чейин. Бул кадимкидей дики жылан. Адамдан корккон. Анан жана жыланды алып келдик. Чаянды алып келдим жүргөмүштү. Чаянда чыгабы? Байке алда чыгат экен да көрсөң. Ит алып келдик. Питомник МВДден. Кадимкидей кичинекей ит, орто ит, чоң ит. Анан башталды съемка. Бул баары бир сезонго окшойт да, сразу эле. Бар, байке, мындай передачаны бир тартып албасаң оор да. Анан элестетип атасыз да, жана эртең менен алып келген иттер кечке чейин ач болуп калды. Нерв иттер. Тиштеп жулкуланып атат. А ит финалда ырдайт. Бул тарантул птицаед деген аты, бул чымчык жейт экен да. Бир жүргөмүч теги чымчыкты кантип өлтүрмөк эле. Көрсө мунун жана лапкалары бар го. Буттарында микроскопический ийне бар экен да буларда. Жүндөрү аябай майда-майда ийне экен. Бул жана чымчыктын үстүнө чуркап ийгенде чымчык паралич болуп калат экен да. Чымчык паралич болуп кыймылдай калат экен. Жана эмеси ичин переваривать этип экен, чымчыктын ичи суп болуп калат экен. Анан саялып туруп чымчыкты ичип таштайт экен просто. Биринчи жана тирүү кезинде баскан, андан кийинкилердин баарын тийгизгендерибиз. Ал өлүп калса деле по-любому денсиз истей берет экен да. Беттери аллергия, съемка бүтпөй эле. Ошол күнүчү оозу тили шишип кетпесе экен деп коркобуз. Жакшы, бирөөсүнүн эч кандай аллергиясы жок экен. Просто кожасы аллергический реакция болуп кетиптир да. Санчык менен биягым шишип калган эмеспи дейт экен. Бет нормально да. Мында биягым агып калгандай сезип атат. Кызарып калган. И плюс жанагындай чапсаң сезбей паралич болуп калат экен да. Баягы аябай коркком да, жүрөк согуп дүк болуп. Деп конечно чочуду. Анан экинчи жыланды алып келип койгуча бул жылан түшүп туруп бастырган бойдон зрительдерге кетет экен го. Жыландарды дердик, эч ким чаккан жок. Жылан жакшы болду. Андан кийин эле ошол череда проектов была, не наших. Extreme Karaoke, Turk Vision, Extreme Karaoke'ден кийин Turk Vision, Евразия жылдызы, андан эмелер башталды. Я танцор, Атай Өмүрзаков уюштурган Я танцор эсиңизде болсо керек, Абдан масштабдуу болгон ошол. Аябай, Let Wins келип, ар жак бер жактардан укмуш ашыр-пашерлер биле, ошолор сыяктуу стадиондо эме адамдардын саны көбөйө баштады. Мен алып барып аткан проекттерди мурун 20-30 адамга алып барсаң, анан бир 100-150 адамга алып барсаң, бул сапар 5000, 6000, 7000 кишилик стадиондорду алып бара баштадык. Андан кийин эле байке пандемия башталып кетти. Пандемияда эл дүйнө кыйналып атканда шоу моун жеш туралы деп ал жак жаап койдук. Анан азыр Кудайым насип этип буйруса дагы бир бомба даярдап атабыз.
марттын башында эфирге чыгабыз буюрса. Азыр подготовка кылып, даярдык кылып жүрөбүз. Ошол эле декорация. Бул сапар буюрса байкем азыр рабочий названиябыз бар. Проекттин названиясы Аяштар шоу. Аяштар шоу. Башында ким кыйын деп ойлоп аттык эле, бирок азыр ойлоп ошо Аяштар шоу дегенге токтоп атабыз атын. Ал жакта байке үй бүлөлөр келет. Күйөөлөр аялдары. Бир эфирде 3 үй бүлө. Анан чисто жарыш. Күйөөлөрүнө ставка кылышат. Мен күйөөм мисалы үчүн 1 мүнөттө 10 дарбыз баш менен жарат. А мен күйөөм 12 дарбыз жарат. А мен күйөөм 15 дарбыз жарат депчи аялдары сүйлөдү. Анан кийин хоп дегенден кийин күйөөлөр чыгат дагы чын эле 1 мүнөт берилет, чын эле жана 10 дарбыз, 15 дарбызды тизип даярдап коебуз. 1, 2, 3 дегенде анан баш менен жана дарбыздар жара башташат. Мазотрясение анандай увечье албайбы андай да? Байкем арыз мунун жок деп кол койдура алам да кайра. Жок, аны бирок бир текшерип койсун да, врачтардан мисалы нормально жарса болобу, негизи баш менен жарса болобу экен депчи. Один из вариантов. Может башкача. Арбуз эмес, может коон болуп калат. Может да бири-биринин башын жарат деп коет. Салам Кыргызстан YouTube'га чыгып атканда ал кезде силер ютуберлер келип Кыргызстандагы адамдарга YouTube менен иш кылса болот деп айта эле келиңер. Биз ал кезде монетизация дегенге оюбузга келе эле. Мындай эле киргизип койгонбуз. 600 000, 700 000 Кыргызстандын контенти үчүн жакшы да просмотр. Каждый выпуск. Каждый выпуск. Кээ бир выпускубуз миллион бар. Бул ошол убакытта чыккан. Ошол убакыттан бери эмес, ошол убакытта чыктыбы, ушунча адам көрдү. Примерный выходубузду эфирден 2,5 миллион адам көрөт, повторлорун миллион адамдан көрөт. Бул жана М-вектордун изилдөөсүнөн келген отчет. Анан еще YouTube'дан дагы аябай көп адам көрчү. Интернет доору, вещание акырындан аралашып кетти. Бул да бир сонун эволюция. Гибридный эмелер, структуралар. Чисто Деги эле биздин доор сонун байке. Флоппи дисктен баштап флоппини көрдүк, мондой телефонду көрдүк. Зыт. Андан кийин кирпич телефондор чыкты, полифония, цветной телефон, камерасы бар, аны муну азыр карасаң элдер Марска учуп атышат. Сонун доордо жашап атабыз. Женский проекттер дейли, көбүнчө аял кишилер көрөт, домохозяйкалар көрөт, үйдө отургандар көрөт. Аларга бизнес тилимен айтканда эмне сатса болот? Мыломойка, кийим-кечелер магазини, кийим-кече, сулуулук, аны муну. Ошол секторда ким азыркы учурда лидер болуп атат? Сиз мисалы үчүн обычный рекламодательсиз, рекламаңызды бердиңиз. Жөнөкөй телевиденияга или айырмасы жок каякта. Бир кино болуп атабы, проект болуп атабы, реклама башталганда обычный адам эмне кылат? Же болбосо пульт алат да которот, же болбосо реклама алып аткыча тияк бияк жумуштарым кылып алам деп кетип калат. Анан реклама көрүнбөй калат. А ошондой болбош үчүн как раз биз сыяктуу проект менен иштешкен намного эффективнее. Анткени биздин проект башталып бүткөнгө чейин сторонний реклама кирбейт. Биздин проекттин демөөрчүлөрүнөн башка. Только ошонун и плюс ичинде product placement кылып койсо, ичип атканда чайликтер, конфети болобу, ар жакта баннер болобу, плашкалар чыгат, эффективныйраак да. Анан чоң бизнестин жетекчилери деле булар жинди адамдар эмес да. Алар билишет кайсы реклама канча турат, каяка реклама берсек жакшыраак болот. Анан кандай адам айтса жакшыраак болот деген репутацияна дагы аябай маанилүү. Ошон үчүн дагы сиз айтып калдыңыз, азыр биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасында алдыда ошол чыгармачылык менен иштейт элем, ар жак бер жак айырмасы жок, эмне менен иштейт элем. Жас кезинен баштап репутациясын жакшы кармашсын. Түз жүрүшсүн, мутный темаларга аралашпаганга жакшы. Анан майда чүйдөлөнө бербеген дагы жакшы. Мисалы үчүн ар бир проектке бирден спонсор деле таба алсам болот, проблема жок да. Азыр толтура го компания. Анда сен чересчур эле майдаланып ийсең, анда чоңураак компаниялар сен менен иштешкиси келбей калат. Бул итбай чөтбайлар менен иштешип жүрөт, болбойт бул деп. Ошо 7 жылдын 7 сезондун ичинде, 5 жылдын ичинде бизге ишеним көргөзүп, биз менен чогуу иштешкен компаниялардан Демар, Деташ, Шоро компаниясы, Шоро бир 2-3 сезон биз менен иштеди, Демар бир 2 сезон иштеди, Ата кондитердик фабрикасы иштеди. Ата компаниясы менен бир эле ошол башында алып барып койдон эле чектелип койгон жокпуз. Дагы эле
кызматташуудабыз, жакшы мамиледебиз. Жеке мен өзүм акырын анализ кылып байкап көрсөм, биздин бүт эле заказчиктерибиз, бир деле кардарларыбыз одноразовый эмес. Аларды биз бир жумушун кылабыз, андан кийин экинчи жумушу, үчүнчү жумушу дос болуп калабыз. Анткени биз үчүн ар бир заказ как будто последний заказ сыяктуу иштейсиң да. Мен балдарыма койгондо принцип ошондой. Дордойдо барсаң, бул канча десең, кымбат деп коет го. Бир убакыт өткөндөн кийин ошондой болбош керек деген ойдо ар дайым в тонусе, ар дайым сыйлык сыпа, телефонго ким жооп берет, сайтымды ким карайт, ар жак бир жакты ким карайт. Балдарды постоянно профессионально карап, кармап турганга аракет кылам. Бул да аябай маанилүү. Фидбек келип тургангачы, бир жумушуң кылдыңбы, жумушуң жакшы болсо, сөзсүз түрдө кайрылышат. Башканы издешпейт. Спонсорлардачы бир чоң спонсор болуп аткан. Ошол компания үчүн өзү үчүн деле жакшы. Эксклюзив берсе элекпиз. Эксклюзивное предложение, бизден башка эч ким жок деп туруп. Ошол канча турчу мисалы бир сезон демөөрчүлүк силердин передачада? Байке, ал эч кандай секрет деле эмес. Эгер сыр болбосо бизгилерге дагы балким көрүүчүлөргө. Азыркы учурда реально караганда себестоимость, ар бир проекттин себестоимости $1000–1200 чыгат. Бул зарплата, марплата, аны муну тияк-бияктар менен чогуу. Ар бир выпуск. Ар бир выпусктук. Ошондо 16 выпусктук передача $15,000 биз ужимать этчилик. Тияктан экономить этет, бияктан экономить. Бир сезон жакшы проект болсо, мындай кымбат декорациялар, көрүнө турган яркий декорациялар, ошондой эле качественный мебель менен $10,000 $20,000 ортосунда деп айтайын. 10 менен 20 арт. 10 менен 20 ортосунда. Такыр эле люкс, международный, аны муну болуп турган болсоң да 30тан көп кетет. Андан кийин байке побочный биздин эмелерибиз, адамдарыбыз бар. Биздин адамдар эмес, эми кыргызстандыктар эле покладчикан берет. YouTube'дан эле аттаган, анан кийин толтура биздин эле официальный страницада эмес, ар түрдүү баракчаларда, Инстаграмда жүрөт. Кескилеп киргизип койшкон, ошо контент мейкерлерчи, ал жака да кетип калат. Ал жагы жакшы. Ал жагы сонун. Эрмек Курут киносун тарткан. Курутта сен дагы продюсер катары бар болсуң, анан дебют тутасың. Сен продюсер болуп бергенсиң. Экөө бирге продюсер болосуңар уже. Жок, ал режиссер болгон, мен продюсер болдум. Сен продюсер, жеке өзүң продюсер болуп бергенсиң да. Ал кинонун бюджети канча болчу? Байке, бюджет налам биз 30 миң иштеткен биз. Кымбат эле экен анда. Биз техника да алганбыз ичинде. Арендага сатып алганбыз. Компто акча кетиргенбиз, камерага акча кетиргенбиз. Биз авторский музыка заказалганбыз байке, $3,000. Кино үчүн. Мындай интернет платформага ар жак бер жака чыкса болот деп диджей менен иштеп. Бирок проекти өзүн жапкан, успешный болгон, Эрмектин аты чыкты, ишенич келди өзүнүн артына. Жакшы проект болгон. Бөдөнө сойсуда касапчы сойсун дейт го эке. Мен рахат ала алган жокмун. Кинонун эмесиндечи, процессиндечи. Мисалы телевизионный проекттерде, же болбосо ивент проекттерде мен чын эле рахат алам. Иштеп атканда, ары бери кылып атканда, кинонун артында турган жумушун көрдүм, билдим, колдон келет экен, кылдык, бирок мындай рахат ала алган жокмун. Экинчи проектинен $16,000 карыз болуп калганбыз. Ар бириңерби? Мен. Өзүң эле, сен жеке өзүң. Адан тышкары Эрмек дагы карызга кирип кеткен экен абдан катуу. Эрмек машинесин ломбардка киргизген. Эрмек айтыш боюнча 1 жылга катуу депрессия, 1 жылбы, 1,5 жылга депрессия кирип кеттим дейт го ошондо, карызга. Дагы чыгармачылыкка мындай неме кайтыш бир аз кыйын болуп калган, кескен доор болуп калды эле дейт. Байкем биякта Эрмектин бир братухасы айтат, ушул орус кино тартыш керек. Орус тилиндеби? Срочно тарта калыш керек. Мен сонун болду. Казакстанга киргизе калабыз дейт. Казакстанга киргизсең эле болду, миллионер болуп кетесиң, миллион болуп кетет. Расход жакты өзүңөр көтөрөсүңөр. Казакстанга пиарын, рекламасын мен көтөрөм дейт. Анан Эрма беле менен көздөрү күйүп калган. 1 жыл мурун теге Курут жакшы болуп кетти да. Нормально, не прогорели, все хорошо. 3-4 эсе болгон жок, но он себя закрыл нормально, короче. Анан кийин эле хорошо, да, брат, мейли деп туруп баштадык. Эрма өзүнүн машинесин киргизген. Ушунчалык жумушун жакшы көргөн бала да. Фанат, кадимкидей. Өзү айдаган ошол байлыгы машинеси эле, машинесин киргизген. Пиарга жарым акчасын мындай берип, азыраак эле, задат катары элечи. Бүт с личных. Өз личный акчаңдан. Спонсор жок. Флайера, наружная реклама, анын баарын прокаттан берем дейсиң. Анткени бул это нормальная практика.
Кинозалдар көбүнчө мен прокаттан берем дейт. Тегилер деле макул болор, бияктан иш кете берет. Прокат болбой калат. Анан ошоктон башталды. Тияка карыз төлөмөй, бияка карыз төлөмөй. Жестко мертвый сезон. Урдум, короче, балдар киноңорду деп туруп ошондо мындай укмуш катуу жүрөккө тийген мындай блин деп. Ошондон кийин кино тарта элекмин. Анын ордуна өзүмдүн ишим жагат мага. Телевидениеден особенно прямой эфир так сказал, айттың, лажа болдуңбу, на всю страну лажа болдуң. Бир сыра билди, болду кетти. А киноңдо 1 жыл өмүрүңдү ооротосуң. Анда деле лотерея. Бактар деле айтса керек, бул бирөөдө да гарантия жок да, сон болот деген. Сиз деле кино таткансыз, эч кимде гарантия жок. Ошол экинчи таспаңар чоң кризиске учурап туруп, получается, үчүңөр биригип туруп, үчүңөр бирдей бөлүшкөнсүңөр да карызды, 16 миңде. Жок байке, белектен вообще расход болгон эмес. Ошо машинесин эрмек саткан, анан калган расходу пиары, тиягы, биягы көбүнчө эми нагрузка эрмек экөөбүзгө түшкөн да. Стресс эрмек көбүрөөк кагылган. КТРде иштечү да ал кезде ал. Кечинде барып ночной отуруп алып эфирди байкап. Режиссер болчу. Режиссер эмес. Техник. Техник. Антенны смотрел там. Ал эрмек ошондой эме кылчу. Меники побочный, негизи побочный көп жумуштар болчу байке. Тамадалар, кээ бир учурда тигин открытиясын кыла каласың, мына открытиясын кыла каласың. Компания жакшы иштеп аткан учурда биз бир күндө 2-3 мероприятие алчу элек. 2-3 отдельный балдарды коюпчу. Мисалы бир жакта өзүм алып барасам, бир жакка дагы 2-3 баланы таратып жөнөтүп коюп коем. Ошентип эле тиги проекттер жабылып кеткен. Эми элестетип туруп Таиланддасың. Күн тийип атат, сонун болуп атат, анан сага келди. Санжар, Бишкекке келсең, монча карыз очоюп илинип турат сага. Киноң кетпей койду, алды. Киноң болбой калды. Анан кассага расчет кылба. Мен кассаны эле сразу тияка буруп салгам, экинчи жумасын бияка буруп салгансың, үчүнчү уикендин тиге кеп төлөп, ошондо 3 план боюнча ошондой эле деген. Өзүнүкүн өзүнө буруп салган элем да. Кыйын бизнесмен болуп. Ойлогон ойдо кыстаган тагдыр жеңет дегендей. Бирок ошондо дагы үйүм ремонт кылып атканда Кудай таала өзү эле жардам берип кеткен. Ал жак бир жактан түндө мындай болуп эле өзү менен өзү жабылып эле 1,5 айда башталып. Тиги кинодон ошондо кыйналып калганда ошондо болгон. Үйлөнөргө келгенде, машиналарга келгенде дегиле өзү менен өзү эле бир нардан бери, ар жактан бер жактан болуп эле. Пандемияны айтып калдыңыз, пандемияда отурганда баарыбыз үйдө отурбадыкпы? Мен дагы Дэвид Бекхэм да дегендечи. Баарыбыз эле камалып отурдук да. Анан ошол убакта Python деген тилди үйрөнө калдым. Python деген тил үйрөнө калдым. Python бэкенд. Бэкенд. Бир-эки бот жасадым, бир-эки сайт жасадым. Үйдө отурганда ошол күнүмдүк ар жак бер жакка кыздарыма конфетная дегендей. Ошол жак жардам берип атты. Заказ кылып коеттуң бе? 2 заказ кылдым байке. Канчадан? Арзан эле. Бир чат-бот кетет $200. Бирөөсүн чисто по-свойски кылып 8 000 сом жаздым, бирөөсүн $200 жаздым. Бир-эки сайт кетти. Сайттарда балдар менен чогуу кылдым. Анан эң эле негизги жумушумдун бирөө өзүм ата болуп жүрөм. Кыздарыма ата болуп менин үчүн дагы бир чоң өзүмө үчүн койгон бир план, бир жумуш тоже во главу угла ставлю. Кайфую. Event making из этих международных телевизионных проектов можно пообщаться про всемирные игры кочевников. Бул да өзгөчө абдан чоң кейс болуп чыкты окшойт. Баягы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу барып араб мамлекеттеринде канча 5000 адамбы, 3000 адамбы? Кыргызстан алып кетип ошол жер бир жумалык шоу болуп келди. Канчалык шоу болду? Байке бул араб эмираттарында болгон нерсе, бул уландысы болду. Анын оригиналы Кыргызстанда болду да. Деги эле Ысык көлдүн жээгинде атайын ипподром курулду, атайын жол жасалды. Ал кездеге чейин деги эле бул аябай чоң демилге болуп башталган. Кыргызстан деп Google'дан тирегенде сөз түрүндө Riots, Nomad Games. Жок, Nomad Game эмес, Nomad Game'ге чейин митинг болуп атат, Кыргызстан революция, Кыргызстан ток ошентип чыкчу эле. Анан эл аралык деңгээлге бир внешний политикага жакшы бир проект керек болуп. Ошол убактагы президенттин демилгесинде колдоосу менен проект башталды. Бул проектте байке Кыргызстан репутационно аябай көп плюс алды. Көп адам тааныды. BBC-ге качан чыкчу элек митинг болбой.
аябай соң тажрыйба болгон, мен өзүм үчүн дагы чоң тажрыйба болгон. Анткени бир жерде түркүн культуранын, түркүн маданиятынын өкүлдөрүн көрүш, алар менен сүйлөшүш, алар менен баарлашыш, алардын көп жашаган көп билбейт, көптү көргөн көп билет. Аларды өздөрүнүн мамлекетинен келген адамдар, алар менен сүйлөшсөм дагы сонун бир азык ала турган бир көп жылга дагы өзүмө сонун пайда келтире турган дагы бир проект болгон. Нурлан байке, сизге чоң рахмат чакырганыңызга. Эми сизди эл Нурлан Мирзаматов ютубер, влогер катары билсе, мен чогуу бир мектепте окуган жигит катары сизди тааныйм. Чакырганыңызга рахмат. Келип бергениңе рахмат. Маек мага абдан жакты, сонун буюрса пайдалуу контент болгудай. Өсүп келаткан муунга кайрылгым келип турат. Азыр силердин дооруңар башталып атат. Айырмасы жок, бизде Кыргызда көбүнчө салыштырма көп экен да. Кошунанын баласы, подружканын баласы депчи. Эч андай айырма салыштырмаларга көңүл бурбагыла. Ар бир адам, ар бир инсан, айырмасы жок эркекпи, кызбы, бул уникалдуу, таланттуу инсан. Колуңардан сүрөт тартуу келбей атса, математика кылып көргүлө, математика келбей атса, тамак бышырып көргүлө дегендейчи. Өзүңөрдү издегиле. Жана азыр сонун доор өсүп келатат. Биздин убакытта сөзсүз түрдө болбоду, университетте окуш керек, финансист болуш керек деп калчу да. Азыркы учурда ушул IT дүйнөсүнө көп көңүл бургула, баары оңой болуп калды. Жана албетте эле эң маанилүү бир туугандар, урук туугандар, салт санабыз, жерибиз, элибиз, шаарыбыз, өз айылыбызды унутпайлы, бирок ошол эле учурда дүйнөгө дагы ачылганды унутпаңыздар. Азыр дүйнө жакындады. Дүйнө туруп бир тараптан жер планетасынын экинчи тарапта адам менен сүйлөшүп отурган убакытта Кыргызстан менен эле чектелип жүрбөгүлө, колдон келишинче чыккыла, тарагыла, дүйнөгө кызмат кылгыла. Ошол дүйнөдө кызмат кылып аткан учурда Кыргызстанды унутпагыла. Кол чапкым келип кетчү. Рахмат. Рахмат байке. Сонун болду. Буйрса.